Мына достор, Талант байке сахардан аябай жакшы результат алды. Байке, сиз канча жылдан бери сахар болуп ооругансыз? Эмнелерди иштиңиз, айтыңчы. Мен 2004-жылы ооругам. Ошондо мен Екатеринбург шаарында болчумун. Ошол жерден врачтарга барганда, врачтар сразу эле 18 менен чыккан да меники. Сахарыңыз? Сахар 18 болду. Врачтар коркуп сразу ошол жерден инсулин назначить эткен. Инсулин назначить этип, сен өзүңдүн мекениңе барып ошол жактан дарылаа. Мен сразу ошо инсулинди алдым, кеттим. Кыргызстанга барып ошол жактан дарыланган, больницага жатып чыкканда 8 менен чыккам да. Ошо менен жүрүп баары серона көйө берет экен. Акыркы жылдары мен такыр болбой калдым. Алым кетет, зрение жоголот, оор, бөйрөк, буттарым, ушундай эле жаткым келе берчү, жаным эле тартат эле да. Эч акыбалым жок, настроение жок, бирөө сүйлөсө жакпайт, бирөө менен урушкум келет, сурай берсе да урушкум келчү. Ошо тааныштар аркылуу өзүм карындаштарым аркылуу шакка келип, Алоэ верага келип, ушердин продукциясын ичип, мен ошондон жакшы болдум. Сахар диабеттин өзүнүн программасы бар. Андан башка да бүт баарын почти бүт ичтим. Азыр жакшы. Азыр сахарыңыз канча? Азыр 7-8 болуп калды. Эч көтөрүлбөйт. Мен 15 жыл инсулин алдым. Азыр инсулин аласызбы, албайсызбы? Азыр албайм. Бул дагы Алоянын жардамы аябай сонун тийиптир да. Канча жыл иштиңиз? Мен 2 жылдан ашык иштим, ошо баштаганда сразу инсулин таштап койдум. Кыздар, можно чуть-чуть потише? Можно потише, пожалуйста? Ошо боюнча мен азыр только ошо Алоянын гана продукциясын ичем, башка аптекадан дагы укол дегендерди албайм, ичпейм. Мен азыр бир тууган инимдин бөйрөгү ооруп атат да, мен бердим, бөйрөгүнө обострение берсе чыдабай атат да. Ошо чыдабай, мен аптекага барышым керек деп ишенбей атат да. Жок, обострение берет, бүт бар жериң оорутат, ошо ооруган жерлериң бар ооруйт, кыйналасың. Ошого чыдаш керек, эч үзбөй кайра иче бериш керек. Ошого сүйүнүш керек да. Обострение бергенге сүйүнүш керек. Обострение бергенге сүйүнүп, үзбөй иче бериш керек. Обострение берет обязательно. Рахмат, байке, сиз азыр сахар